Балам тамга тааныйт, бирок шар окуй албайт деген ата-энелерге жардамга келем. Алгач баланын көзүн, булчуңдарын машыктырып алайлы. Оңдон солго бир канча ирет, солдон оңго бир канча ирет, толугу менен солго тегеретебиз, толугу менен оңго тегеретебиз. Ушуну бир канча ирет кылып, баш аягы 1 мүнөт көздүн булчуңдарын машыктырып алабыз. Дегенде китепти туура тандашыбыз керек. Жомок китеп алабыз, тамгаларыбыз 14 шрифтте болуш керек. Китепти алабыз дагы тескерисинен кармайбыз. Кадимкидей эле окуйбуз тескери кармап. Телефон баштамгадан чекитке чейин. Көчө. Бала буну 2,5 мүнөт окуш керек. Окуганда абдан кыйналып, тамгаларды таштап, терлеп, булап, тоого чыгып бараткандай кыйынчылыкка учурайт. 10 кармап 30 секунд окутасыздар. Мында бала тоодон түшүп эле тегиз асфальт жолго түшүп калгандай жеңилдикти сезет. Кайрадан 2,5 мүнөт тескери, кайрадан 30 секунд 10 кармап окутасыздар. Китепти тескери кармап окуу мээнин 2,5 шарын тең активдүү иштетип, көңүл буруну жана окуу ылдамдыгын жогорулатууга абдан жакшы жардам берет. Бул жөн гана бала механикалык түрдө гана окуп койбостон, оңдо окуганда дагы, тескери окуганда да эмнени түшүндүң деп түшүнгөнүн сурап отуруш керек. Ушул көнүгүүнү 20 мүнөт күнүнө иштетесиздер, анан бул көнүгүү 1 айга чейин созулуш керек. Ошондо балдарга эң сонун жыйынтык берет.